Ramazan ayı bul bilesiңер, Ramazan ayındагы орозо исламдагы 5 парыздын бири. Муну баарыбыз билебиз, мусулмандын баары билет. Аллах субханаху ва таала канча ибадат бизге парыз кылган болсо, бүт баардыгы биздин өзүбүздүн пайдабыз үчүн. Алла таалага кыпынчалык пайдасы жок. Алла таала ганиюн хамид. Ага эч бир нерсе муктаж эмес. Биздин ибадатка, биздин даңкка, мактоого, башка эчтеке муктаж эмес. Бизге берген ибадаттын бүт баардык түрү бул биз өзүбүздүн гана пайдабыз. Өзүбүздүн гана жаныбызга, өзүбүздүн пайдабызга да Аллах субханаху ва таала парыз кылган. Мисалы 5 вакыт намаз. Мунун Аллага эч бир пайдасы жок. Муну биз муктажбыз. 5 вакыт намаз аркылуу Аллах субханаху ва таала өзүгө жакындатат, күнөөбүздү кечирет, башка толтура фазилеттери бар. Ошондой эле дагы бир чоң ибадат, мына ошонун астында турабыз, бул Рамазан айындагы орозо. Рамазан айы. Рамазан айы бул баягы айлардын эң султаны болгон, эң ыйык, эң берекелүү ай. Рамазан айына Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде тариф кылганда «Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан» деген. Ар дайым Рамазан дегенде шахр деген сөз чыгып келет. Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнас ва баййинатин минал худа вал фуркан. Кур'анда Аллах айтат, бул ай ушундай берекелүү ай, ушул айда Кур'ан түшкөн дейт. Унзила фихил Кур'ан. Шахр Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан худан линнас. Бул Кур'анды айтат, бул адамдар үчүн хидаят. Адамдарға хидаят берилген китеп ушул айда түшкөн. Ошонун үчүн ва баййинатин минал худа хидаяттын бүт бардыгын Аллах субханаху ва таала Кур'анда баяндаган. Ушул кереметтүү Кур'андагын ушул айда түшкөн. 12 айдын ичинден Аллах таала Рамазанды тандап алган. Демек бул ай бекеринен берилген эмес, бул өзгөчө ай. Ошон үчүн бул айды Аллахтын айы деп айтылат. Шахруллах, Аллахтын айы. Эмне үчүн? Себеби ушул айда биз өзүбүздү тарбиялап, өзүбүздү оңдоп, түзөтүп Аллага жакындайбыз. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала бул айды бизге берген. Ушул айга алхамдулилла, Алла таалам товфик берсе бир жумадан кетип барабыз. Алла таалам көптөгөн орозолорго тутуштуу кармашылык Алла насип кылсын.